Kүйөөм bir kız menen 4 ay мамиледе болуп зына кылып коюптур. Ортодо 2 кызыбыз бар. Кечире албай жатам. Күйөөмдү көрсөм эле жиним келет. Жүрөгүм ооруйт. Ал чындап өкүнөм, тооба кылам деп кечирим сурап жүрөт. Туугандар, зына өтө чоң күнөө. Минел кабаир. Адамдын иманы ажырап кала турган күнөөлөрдөн бири да. Бул эле эмес, ден соолугуна дагы, денесине да, рухуна дагы караңгылык алып келет. Оору алып келет. Алланын азабын чакыра турган, урпагын буза турган ушундай бир жаман неме туган. Дал ушуга чейин айтат, пайгамбарлардын аялы капыр болушу мүмкүн, зынакор болушу мүмкүн эмес дейт. Нух пайгамбардын, Лут пайгамбардын аялдары кафир эле, бирок зынакор эмес эле, көрбөйсүңбү? Зына бардык динде караланган. Ошо иншалла буга эмне кылабыз эми? Ол тооба кылсын, Алладан кечирим сурасын, ыйласын. Вообще 5 вакыт мечитте үзүлбөсүн. Назар кылса дагы болот. Бир канча күн ороза кармап берип, канча бир иштеген 10дон 1-ин садака берип, ошо тообасы бекемдеш үчүн өзүн накажт этиш керек кичине. Анан эгерде ушуну өкүнүп тооба кылам десе, албетте, Алла Таалам кечирүүчү, силерди кечиримдүү болгонго чакырат элем.